Саламатсыздар, урматтуу Ош ТВ телеканалынын жалпы телегөрүүчүлөрү, барыңыздарга салам айтып, Ош ТВ телеканалында Ош ТВ подкаст беребиз. Кезектеги чыгарылышын баштайт. Дайымкыдай биз сиздер менен өзгөчө маектерди куруп келебиз. Бүгүн дагы сиздердин назарыңыздарга көңүл буруучу адамыбыз, биздин студиябыздын төрүндөгү коногубуз, баарыбызга белгилүү маданияттын мыкты кызматкери, биздин жалпыбызга таанымал инсан, таланттуу инсан Жамбыл Камчиев бизде конокто. Кош келдиңиз, агай. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, Ош шаарынын тургундары, тутуп аткан орозоңуздар кабыл болсун. Агай, деги эле ден соолугуңуз кандай? Кандай жүрөсүз? Ден соолугум жакшы эле, аттай. Жакында концерт бердиңиздер. Концерттер кандай болду? Маегибиздин башында бир аз токтолуп кетели. Мактанарлык деле эмес. Себеби бираз мындай даярдык боюнча анан моралдык психологический жактан дагы даярдык сал туура эмес болуп калдыр да. Алеги баардыгы мен кыйынмын деген удулардын баарын топтоп алдым да. Алар чыгып алып сахнада 10 мүнөт выступать этиш керек да, алар 20 мүнөттө выступать этип кое беришти да. Анан элди бул тажатып коет да. Ошон үчүн кыска нуска номерлерди, яркий номерлерди бериш керек болчу да. Ошого алар болбой калып, менимче ошондон да келбей калдыбы дейм да. Себеби илгери мен бир концерт бергенбиз да, филармонияда, Бишкекте. Бул 89-жылы, 25 майда. 25 май эмне болот? Акыркы коңгуроо. Акыркы коңгуроо экен да. Мен аны билбей эле концерт уюштуруп алдым да. Анан бирөөдөр айтты, акыркы коңгуроо күнү эл келбейт. Башың иштейби деди. Ойлондум, эмне болот эми, эл келбей калса деп отурсам, анан бир 350 эл келди. Отурду, анан ошо концерт бердик. Эртеси 4000 уюштурганбыз да. Эртеси күнү партер толду. Партер мындай 800-900 орунда. Ошончо толду. Үчүнчү күнү балконда толду. Төртүнчү күнү эл батпай калды. Себеби программа күчтүү болчу. Манас Бердебеков, Рахман Разыков, мен, анан Дөөлөт Мадымаев деген төртөөбүз койгонбуз. Эми Дөөлөт рахмат ал бир эле номер ойнойт эле. Ал Жамбыл ака мен чокон атып алайын дейт эле да. Чокон атып ал деген түшүнөсүңбү? Жок. Чокон атуу деген бул ордо деген оюнда бир эле атканга уруксаты болуп калат да. Чүкөлөрү аз болуп калып, бир эле жолу атканга уруксат. 2 чүкөң же 3 чүкөң болсо, 4 чүкөң болсо бир эле жолу атасың да. Эгер 5 чүкө болуп калса, анда 3 жолу атса болот да. Неме 2 жолу 3 жолу атат да. Немеде чокон атуу деп коет, ал бир эле жолу атат да. Ал ошол бир эле жолу атып алайын дейт эле да. Ал бир эле шалкен биринин чатагы деген номер эле да. Анан Рахман Манасем булар Жолдошбек Мамажанов менен иштешкенбиз. Такшы алып калган просто. Анан программабыз дагы кызыктуу болчу. Бирине бири мындай байланышып кете берет эле да. Да мындай биз бирибизди да чакырбайт дагы элек да. Чыгырып номер аткарып аткандар бүтүп мында кетип атканда, "Эй" деп кел анан сүйлөй берет элек да. Номер болуп уланып кете берет эле да. Сахнанын адамысыз, аябай таланттуу инсансыз. Анан дал ушундай инсандын биз алыскы балалык чагын угалы, кайсыл жердин колуну экенсиз, ошону билели. Дал ошол жөнүндө угуп, анан ошол жака келели. 10-класста бүттүм. Анан Бишкекте чоң агам немеде трикотажный фабрикада иштейт эле. Ошон эми 3 комнат үйү бар эле, мындай благоустрой үйү алды. 3 баласы бар эле да. Ал убакта адилеттүүлүк бар эле да. Мында 3 баласы бар экен. Өзү жергиликтүү кыргыз экен деп, анан кыргыздар эсептелүү эле болчу да. Немедечи Бишкекте. Ал убакта Фрунзеде. Негизинен 80%, 90% европалыктар жашачу да. Орустар, украиндер, еврейлер, поляктар, немистер жашайт эле да. Кыргыздар студенттер менен кошо эсептегенде 12% болчу да. Ошо 72-73 жылдары. Мен ошол жерден бир жыл иштедим трикотажный фабрикада. Мындай разнорабочий болуп эле.
Анан эми үйлөнүп калганымда жакшы мага оор иштерди да бере баштаган да, күчү жетет экен тиги. Армияга кетип калды. Аскерге кеттим. Минскіде 2 жыл служба кылдым. Анан 74-жылы келип туруп, айылга кайта келип, атам менен апамдар мен уже 3-жыл көрбөй атат да, тиякта. 1 жыл Фрунзеде, 2 жыл Минскіде жүрсөм, анан кийин үйдө отурчу балам дешип, суранышта дагы болуптур деп. Үйдө 1 жыл отурдум, анан үйдө ошол чарбадагы иштерге жардам бердим. Нокатта болдуңуз. Тамекиде. Тамеки үзүштүм, тамеки тезиштим дегендей, думканаларында иштештим. Анан кийинки жылы уже окуш керек экен дедим да, анан келип окудум да. Мен русский язык, литература в национальной школе дегендин подотделениеси болчу. Подготовительный отделение деп койтулар. Азыр жоюп коюптур, Азыр жок. Туура эмес да. Ушул аябай жакшы болчу да. Ушуну кайта калыбына келтириш керек. Биздин мамлекет эгер мамлекет болгусу келип аткан болсо, анан жок биз несостоявшееся государствобуз дей турган болсо, акырындык менен жок кылыш керек да. Билим берүү системасын секин ар түрдүү жолдор менен жоюп туруп жок кылыш керек дагы. Анан билим бербей эле койсо өзүнө өзү жок болуп кетет мамлекетчи. Сиз келип тапшырдыңыз даярдоо курсуна. Анан 5 жылдан кийин, 1 жылдан кийин мени кабыл алды биринчи курста. Элкада кабыл алынбагандар чанда эле болчу да. Подготовительный отделениеге кирдиңби? Сөзсүз окуйсуң да. Жок эле дегенде бир 95% өтчү да окууга. Ал убакта окууга өтүш аябай татаал процесс болчу. Анан 5 жыл окудук. Русский язык, литература в национальной школе дегенде. Бул деген башка европейский школа немеде, бөлүмдөрдө алар 4 эле жыл окуйт, себеби алар орус мектеп бүткөндөргө ылайыкташкан эле да. Бирок бизге ошо орус мектепти бүткөндөрдү да кошуп киргизбейчү да. Себеби ошо кимдир бирөөлөрдүн ата-энеси акылдуу же байбы же таасирдүү, ошолор киргизип коет эле, окуй берет эле да. Анан кыргыз тилиндегилер дагы, кыргыз тили адабиятындагылар дагы 4 жыл эле окучу. 4 жылда окуп бүтүрүшчү. Сиз ошентип келип тапшырып 5 жыл окудуңуз. Анан эмне үчүн бул тарапка тапшырдыңыз? Орус тили, орус адабияты. Башка кесипти тандабадыңызбы? Кимдин сунушу менен ушул тармакка келип тапшырып калдыңыз? Мен өзү мурда эле ошо орус тилин үйрөнүш үчүн Фрунзеге барып иштегенмин да. Чарба неме? Бу жерде чарбада да иштер толуп аткан. Айылда тамеки, самеки, чөп чарма, немеге малканага барып иштесең деле болот эле да. Койчу болуп иштесең деле жакшы акча алмаксың теги бойдо. Мен ушу орус тилин үйрөнүп алайын деп баргам. Анан армияга бардым 2 жыл. Айда да 2 жылда. Бир аз болсо да үйрөндүңүзбү? Сөгүнгөндө жакшы үйрөнүп келдим, немечи? Армияданчы. Армияда ошондой да, сөгүнгөндө жакшы үйрөнөсүң да. Жалаң орустун сөздөрү аябай кызык. Булар ушу сөгүнө турган тил менен көп эле нерсени түшүндүрүп коюшат да. Анан келгенден дагы эле көрсө мен орусчаны үйрөнө элек экем деп анан дагы окудум да. Ошо даярдоо курсунда окудум. Анан дагы 5 жыл окудум. Ошондо деле үйрөнүптүрсүзбү? Жакын өздөштүрө албадым да, себеби аябай татаал сөз, тил да, орус тиличи. Окууну бүткөндөн кийин кайсыл жака ишке кирдиңиз? Кантип иштеп калдыңыз? Мени негизи ата-энеңиз колдодубу ушул тармакта окуганыңызды? Же башка эле айыл чарбада окуп аптырсызбы? Балким башка эле тармактарда? Мектепке барып иштейин деп бардым да. Барсам, ал убакта кадр көппү, мага болгон 18 саат беришти да. 16 саат, 18 саат. Ал деген аз эле акча болот экен да. Бир 100 сомдун айланасында эле. Ал убакта 100 сомдун көчү бар болчу. Анан кой биякта мени чакырып аткан да жумушкачы. Шаарга басып бердиңиз. Шамшөө Күтөбаев деген кишини тааный белем. Жанагы кат жазышмага деп ырдаган. Ошонун автору. Шамшөө Күтөбаев деген ал өтө популярдуу ырчы болчу. Эстрадный ырчы. Назик, Наристе деген ансамбльдерде дагы сен менин жүрөгүм жазылган ырларымсың деп ырдайт го. Ошону ырдаган киши бу жерде Ош пединститутунда
неме түзүп алды. Нәжік деген эстрадный ансамбль түздү. Ошого алып баруучуга мени чакырды. Сизди ага чейин таанычу экен да анда, Мен ошол студенттик фестивалдарда, ыркеселерде баягы чыгып, ырдаган сүйлөгөндөрүн аябай шык жигит болгон окшойсуң көргөн экен да, анан көрүп, бала биз менен иштебейсиңби деди да. Мен де кандай болот десем, мен эми сени неме лаборантка ишке алдырам. Лаборант болосуң, 80 сом, бирок сен бияктан айлыкты аласың деди да. Немеде акча алып турасың деди концерттен. Концерттен ар бир концерттен 10 сомдон акча бериши. Ал убакта көп болот экен да концерт, 10 сом аябай чоң акча да. Себеби 65 тыйынга лагман келчү да. Ошондон балайбыз да. Ал убакта самсанча жок эле, ошон үчүн лагман менен элченет эле да баардык нерселерчи. Анан ошондо не болду? Иштедик, бир жыл иштегенден кийин баягы топ таркап кетти да. Шамшек Үтөбаев өзү дагы Бишкекке которулду окшойт. Анан мен маданият үйүнө барып, Шарапат Турдакынова деген айымды биле белең? Уккан белең? Биз тааныбай калдык да агай. Уккан белең? Шарапат Турдакынова. Диктор айым болчу. Мынау Ош миңде биринчи дикторлордон эң мындай үнү жагымдуу, өзү дагы жагымдуу айым болчу да, сулуу келген айым. Ошол айымдын директор болуп иштейт экен маданият үйүндө ошондо. Мени жумушка алды да. Ошол жерден калып кеттим. Дом культурада Шарапат эже кетти, ордуна дагы башкалар келди. Анан мен ошол жерде иштеп калдым да. Дегенде методист болуп иштедим. 120 сом алат элем. Айлаңыз. Анан үйлөндүм. Канча жашыңызда? 29 жашымда. Анан 30 жашымда балалуу болгом. Анан кийин ошол балам дагы 29го чыгып үйлөнүп 30 жашында балалуу болду. Анан чоңудумчу. Анан не болду? Методисттен өттүңүз. Методист болуп жүрүп эле мындай концертный бригадаларды уюштурулат элек да. Ошолор менен концерт коюп, ошо жумасына бир жолу, айына бир жолу концерттерге чыгат элек. 5 сомдон 10 сомдон акча алат элек да. Анан ошентип жүрүп, анан Манас Бердибек менен Рахманды таап алдым да. Таанышып калдыңыз. Таанышып калдым, ошолор менен таанышып. Мына Өзбек театрда оюнчулардын отчеттик концерти болду да. Анан мен жаңы эле үйлөнгөм, келинчегим эстип алып, кокоюп алып барып, мен мына кирем азыр кыйын деп кыйынсып атам мен. Менде тааныйт бардыгы деп. Деп ошентип мактанып кетип атам да аягыма. Десем ал сен каяктан тайт экен. Түнкүн тааныса керек, бул деле артист деп ойлонуп кетип атты. Келсек эл батпайт. Миңдей адам театрдын ичинде жүрөт, Өзбек театрынын ичинде. Миңдей адам эшикте көчөдө жүрөт. Кирип да жолотпойт айдаган немелер. Анан барып мындай туруп калдым да. Туруп калсам да бирөө таанып калды мен ошо артисттердин неме администраторлар, концерт уюштуруучулардын ичинен бирөөсү таанып калып, мына биздин артист го, кел бияка деди. Алып кирип мен келинчегим менен деп көз кирди, анан кирип немеге ошондой эл батпай турат. Эптеп башын батырып алып кирип карасам, бир жигит улам мырдап атышат да. Ал убакта мындай адамдар зеригип кетчү. Улам эле бир оюнчу чыгып аккордеон менен, бирөөсү комуз менен, бирөөсү гитара менен деп ошентип беришти да. Анан эми жакшы болсо кол чабат, жаман болсо барып ошентип атканда эле бир жигит тармал чач, майкачан аккордеон көтөрүп чыкты да. Мен түшүнбөй калдым да. Майкачан да чогуу экен, сахнага деп. Чыгып алып пародия ырдады. Пародия ырдады эле. Режиссердун азаматы, режиссер кыйын экен. Пародияга ырдаганга көйнөктүн деле кереги жок да. Майкачан чыгып да ырдай берет пародия деп ушундай немен режиссердун тапкычтыгын кара дедим. Фантазиясы жакшы иштейт экен деп. Ойлонуп атсам, ал чыгып бир ырдады, кайра элде кайра чыгды, дагы бир ырдады, анан кирип кетти. Анан кирип кеткенден кийин эле мен мындай айланып өттүм да. Өтсөм, ошо музыкант балдар жүрүптү. Жаке кел.
Мынанда хакмаш деп коет да, күлдүргүч деген сөз. Не dedi, bir хакмаш бар, таанышып ал dedi да. Десе, ол көрсө Рахман екен. Рахман Разыков, rahmatlık досым ошондон таанышып экөөбүз. Анан театрдын жанына барсам, бир күнү Манас Бердибеков жолугуп калды. Аны дагы мында көрүп жүргөм, алда мени көрүп жүргөн экен. Бирок тааныш эмес экенбиз да көз, официально. Кээден тааныштык, анан сүйлөшүп, Шамшыбек Өтөбаев жөнүндө сүйлөштүк. Анан Рахман Разыков жөнүндө, ал Рахманды да тааныйт экен, бирок неме тишеле экен. Чоң иштешеле экен. Анан акырын булар анан иштешет да. Анан келип маданият үйүнө деп Дом культура 1, Дом культура 2 деп экөө тең жанашеле. Ошода иштейтиле. Анан азыр Дом культура жок шаардачы. Бул жеткен немеде, Түркөйлүктө маданият үйүн жок кылып коюштур. Маданият үйү болбосо, адамдар комуз четкенде, аккордеон ойногонду, драм кружокко барганды, же бийлегенди каяктан үйрөнөт? Галстук түйгөндү кайерден үйрөнөт? Маданият үйүнө барып үйрөнөт да. Мына ошол нерсе азыр болбой калыптыр да Ош шаарында. Ош шаарында көп нерсе жетишпейт да. Бизде цирк жок, спорт сарайы жок, куурчак театры жок, түз жок. Театр юного зрителя. Бизде киностудия жок. Ошто экинчи борбор болбосочу. Түштүк борбор деп коет. Бирок эчтеке жок. Бул эски Өзбек театрын, Кыргыз театрын, башка кинотеатрларды бул СССРдин убагында куруп берген. Биздин мамлекет 35 жыл болду. Мамлекет 35 деген аябай көп. 35 жылдын ичинде эчтеке курушкан жок. Эми азыр только бузуп атышат, неме кылып. Только снос кылып атышат. Азыр мен жерде көрдүм, жаңарда прокуратураны тосуп атышат. Эмнеге тосот? Мамлекеттин чек арасы тосулду. Анан мамлекеттин ичинде дагы мамлекет кура беришин эмне кереги бар? Мына Ош университетин тосуп койгон экен, мен көрүп таң калганмын да. Эмнеге тосот бу жерди? Эмне элдерди окуганга кызыкпасын үчүнбү, же билбейм, мындай эмне максатта тосушат да. Алиги айылдагы чалдар болот. Караган чал кемпирлер тосо беришет, чабыра кылып, бакындай тосмо кылышып элет, эптеп тосо берет да, мал кирбесин тиги. Бу жерде мал деле жок го. Неге тосушат? Мисалы Бишкекте Ак үйдү неге тосты? Эч түшүнбөйм ошолордун кылык жоруктарына. Ошо элден коргонуш үчүнбү? Ошон үчүн эл менен иштеш керек да. Элден коргонбош үчүн эл менен күндө иштеш керек. Туура айтасыз. Күн сайын. Ошондо эч кимден коркпойсуң. Прокуратура эл менен иштебейт да, ошон үчүн коркот. Ошон үчүн тосуп атат да. Туура айтасыз агай. Ошентип сиз таанышып болуп калдыңыз. Рахман Разыков менен таанышып. Анан бир күнү айттым, неме кылалы, бир концерт уюштуралы деп, сатира юмор кечеси деп туруп, трафареттерге жазып туруп, бир 10 чакта афиша чыгардым дагы өзүм эле. Апарып көчөгө ийилип ар жерге. Анан Рахман Разыков, Манас Бердибеков, Жамбыл Камчиев катышкан концертте жана башка юмор акын жазуучулар катышат деп туруп, типа мыскыл тамаша экен да. Ал убакта Бишкекте мыскыл тамаша болуп аттыр. Биз бу жерде сатира юмор кечесин уюштурдук. Бир 300дөй адам келди. Жакшы эле көрүнүш. Анан болгону 1 сом 20 тиындан билет саттык да. Ал убакта 1 сом 20 тиындан билет саттык. Анан ошонун 25%-ин бизге гонорар катары бөлүп берет да. Анан 25%-ин сразу бербейт да. Аны через Гароно барып түшүп, Гароно кайта переброс этип Дом культура. Анан ол ошол 10%-ин бизге чыгарып бериш керек да, бухгалтерия. Анан ошондой неме кылды. Бир ай өтүп кетти, анан акчаны көтөрүп алып 12 сомдон 13 сомдон колубузга тийди. Тийиш керек да. Анан Манастын үйүнө бардым. Манас сен ошол жерде жашайт болуш керек деп. Неме жатаканада, семейный жатаканада Ошский районунда жашайлы да. Примерно ошол жерде жашаса керек деп элден сурап барып аны апарып аялына бердим. Мына Манас ошо сатира юмор кечесине катышты эле, ошондой акча деп бердим. Рахман немесин таппайм да.
Рахман үйін ошто эмес экен, ал Кара сууда жашайт экен. Болгондо дагы күч күйөө катары кайненесинин үйүндө жашайт экен да. Коюңузчу. Ошол кезде. Анан себеби кайненеси өзү жалгыз эле бир эле кыз экен да. Ошо жалгыз кызын алган үчүн ошо күйөө баласы менен кошо жашайт экен да. Анан орустар окшош да жашоо. Аны мен таппайм да. Анан бир жылдан кийин, почти бир жыл болуп калды, бир кеч күздө келип калды. Дипломатты көтөрүп алып койгон. Сен каяка жүрөсүң? Сен баягы концерттеги акчаң чыгарды эле 13 сом, 12 сом, 13 сом чыкты эле. Ошону жеп койдум эле, мен төлөй албайм, айлык тийсенен кийин берем дедим да. Десем 13 сом, 12 сом деп анан таап атпай карап. Аны темеле койгон деп дагы дипломаты мындай ачты да. Ачса ичинде жыг акча экен. Ал тамеки Союзда тамеки приемщик болуп иштейт экен да. Ал агроном менен бүткөн да. Анан өзү эле иштебесе Манасты да ала кетиптир да. Экөө тең ошол жерде иштешиптир. Анан ичинен 1 сом алып чыкты да. Чай ичип кой деди. 1 сомго лагман, нормально тамак бар, чай менен келет да. Ой, рахмат деп анан тиги акчаны ошондо кечилди да. Анан концерт уюштуруп атам, анча-мынча жерге концерт уюштурам, ошондо баргын деди. Деп ошентип анан жоголуп кетти дагы. Көрсө бул Жолдошбек Мамажановдун жанына кетиптир да, барып иштешкеничи. Ал киши аябай популярный болчу, аябай авторитет болчу. Эми ал киши ушундай авторитетти азыр айтып берем го, ал боюнча Рахман эмнеге бияка барат? Себеби баягы илинген тамекинин тайлары кургап кетип сарайда. Тайдын салмагы азайып, растрата болуп тур дагы 487 000 сомдук тамеки жетпей калыптыр да. Ал убакта 17 000 растрата болгондо атчы эле да мамлекет. 17 000 рубль карыз болгон адамды атканга уруксат эле да. А муну бир 10 чакты жолу атып кайтып тургузуп дагы атыш керек болчу да. Муну жазалаш үчүн. Анан бул качан немеге кетип калат. Жолдошбек Мамажановдун жанына. Анан экөө келет, прокурор келет дагы. Жолдошбек Мамажанов келип, ассаламу алейкум, кандай десе, о, Жолдошбек деп эле келип кучактап калат прокурор. Ал убакта ушундай тааныбаса деле эми популярный адам кирип келсе чет. Же чындап эле тааныш болгон мурда экөө кучакташып көрүшөт анан. Эмне болду деп, кандай бир чай ичпейлиби менен? Кичине азаздан алалы, тигиден чайдын лагман жейли бирден деп ошондой десе. Мен иш жакка чыга албайм досум, мен бу жерде мен бир артистти таппай жүрөм. Кысталак ушул жерде бир неме алып расторада экен, ушуну үстүнөн кылмыш ишин козгошуң керек, аны камашым керек дептир да. Десе, эми аны табаса көрсөчү, ким экен олай деп десе, мында караса Рахмандын эмес. Деласан. Анан сүрөтү бар, сүрөтү жок. Сүрөтүн да таппай атам өзүнө. Деп анан ошондой деп атса. Жүрчем эшикке барып, лагман жеп келеличи дейт экен да. Десе, мен колум бошобойт, көрүп өтпөйм. Ушундай ишби дептир, баа делан шатманда айрып ийиптир дагы. Печкеге салып ийиптир, печкеге күйүп аткан печкеге. Ой деп коёбур да тиги. Десе башкадан түзүп аласың эми. Кылмыш азыр мына чыгырсаң эле баардыгы айтат, башкадан делан түзөсүң. Жүрөккө деп анан өлтүрдүң, бу өртөбүдүң, делан өлтүрдүң, бирөөнүн исине эми дела топтоп аттым эле деп ошондой деп анан. Экөө чыгат экен. Чыгып эште машинада бир жигит отурат экен. Жигит бирке. Барып бир бутылка алып кетчи. Анан мен лагманга киресиң деп тура. Келип анан ал дагы келип отуруп куюп берип отурат экен. Була мен үлкөн бала тапкат экен. Ал неме мани бербейт тиги. Көрсө Рахман ыраазы кош экен да. Ал тиги прокурор издеп аткан адам жанында отурат экен. Ал убакта сотка жок, телефон жок, эч ким билбейт эчким. Да? Ушундай окуялар болгон да. Ошентип маданиятка аралашып калган турбайбы, Рахман Ыраазыков? Анан экөө жанан бир күн эле Манас чакырып барат. Жолдошбектин жанына. Ошо Кадамжай районунун маданият бөлүмүнүн атынан
гастролга чыгышат. Үчөө эле. Жолдошбек Момунжанов, Манас Бердибеков, Рахман Разыков. Анан аз келген жабан дагы бир күн мени чакырат. Мен Домкутурада отпускадамын, мен чакырып барып, аядан дагы неме болду. Төртөө иштеп калдык. Анан дөөлөттө барып чакырдык. Ошентип төртөө бешөөз болуп кетти. Анан Жолдошбек Момунжанов төртөөң эле концерт койгулачы, бүгүн мен барбайм деди. Бир күнүчү. Деди, болуптур деп барып төртөөбүз койдук. Төртөөбүз коюп Жолдошбекке келе албай калды балдар. Ошонун машинасында жүрөбүз. Мындай электрондой кичинекей аппарат, электроника деген. Кааласаңыздар биз коюп берели дедик. Элдер келе балдар кое берле деди. 1 сомдон билет алышты барды. Анан койдук. Билетти дөөлөт сатат, эшиктин ордунда Рахман турат. Манас экөөбүз концерт баштап атабыз. Көшөгөн илип алганбыз. Анан ал убакта сөз көшөгө менен чыгат элек да. Анан Рахман келди. Рахман дөөлөт келди. Баары бирден чыккандан кийин эле 1 саат болуп калды. Анан дагы бир аз неметип интермедияларды ойнодук. Ошо менен 2 саат концерт койдук. Элдин баары кол чаап атат. Ой, жакшы болду балдар. Шумдук концерт болду деп неметип калышты. Анан болот турбайбы анан келип, бу жерден анан ишкана ачтык биз. Кооператив. Рахман экөөбүз кооператив ачтык. Ачып, билетти да өзүбүз чыгардык. Себеби бизде ошончо жүргөндө бака квартирада жашайсың. Рахман деле квартирада жашайт. Тиги Манас деле ушундай алардын алименттери да бар экен, мурдагы аялдарына төлөш керек экен да. Анан аябай акчага муктаж болуп атканыбызда анан бизге билет керек болуп калды. Ал убакта билет деген только маданият бөлүмүнөн аласың, же филармониядан же театрдан аласың да. Башка жерде маданият үйүндө болот, башка жерде билет болбойт. Билет чыгарганга акың жок да. Кооперативный движение башталганда уже мамлекет муну кое берди да. Кааласаң билет чыгара бер дегендей маанайдачы. Биз ошол жерден ошону мен окуп, постановление токтомдордун баардыгын окуп чыгып билет чыгарсак болот экен. Жерде билет чыгарганга уруксат эмес деген жери жок экен дедим. Если не запрещает, значит разрешает дедим. Анан кийин билет чыгардык. Бир машина өзүбүзчө чыгарганда билетти 1 сом МБ деп койдук, Манас Бердибеков. 56 деп, 56-жылык болчу да. Анан ЖК Жамбыл Камчиев 1 сом 50 тиын, Жамбыл Камчиев 54 деп койдум, мен 54-жылыкмын деп. Анан Рахман Разыков 2 сомдук билет чыгарып койдук, азыраак. РР 55 деп. Анан ошентип баштадыңыздар. Ошентип. Бир жерде концерт берип атсак 30 адырдан дедиңби? 30 адырдан бир жигит бар эле Рахманды кыстап калды. Акчаны бер деп. Бир 200 сом карыз экен да. 200 сом чоң акча эле да. Берем аны тиги бу деп калды. Берет деп. Мына деп бар, немеден концерттен чыгартып колдону. Жогал. Экинчи көрүнбө деп. Кетип коебуз дагы. Ол берген күнөөсүнө. Туура эмес да. Анан ошентип биз немеге Бишкекке барып концерт уюштурдук да. Филармонияга. Сиз чагай иштедиңизби? Официалдуу бир жерде? Жок. Мен ошо общественный фонд курдулар аралаштап коет биз. Ошо фонддун эсебинен иштеп жүрөбүз эми. Өзүбүз багабыз бизче. Мамлекеттен акча албайбыз. Мамлекет ушул убакка чейин 35 жылдан бери бир дагы мамлекеттик деңгээлде куудулдардын фестивалин же конкурсун өткөзгөн жок. Демек бизде мамлекет жок да. Жөн убактылуу диктаторлор келип, бийликти басып алып эле ошо менен иш жүргүзүп атышат да. Бишкекке барып койдуңуздар, анан ошентип артист болуп кетипсиз де. Анан 10 күн орус театрга койдум. 10% беребиз, 10 күн өзүбүзгө алабыз да. Анан эми эл келбейт орус театрында, ал убакта орус театрына келбейт да. Ошон үчүн биз орус театрына келсин деп
тааныш тууныштарга, журналисттерге, операторлорго, бардыгына, режиссерлорго приглашение берип келгиле деп чакырып, 10 күнгө бөлүп чыкты. Анан эл 5-6 күн келгенден кийин уже көрдү да, жакшы программа, концерт коюп атат деп туруп, анан келишип көрүштү да. Ошентип, анан кеч күздө жаңы жылдын алдында неме декабрда мыскыл тамаша болот эле. Жаңы жылдык мыскыл. Ошого чакырды бизди. Ошондон эл Танып кетти. танып калды. Атыңыздар чыгып, элге таанылып. Ошондо агай азыркы учурда канча баланын атасысыз? Аны эсептеш керек анда. Байбиче менен 2 уул, 1 кызым бар. Дагы 1 аялым бар эле, Жалал Абад, андан 1 кызым бар. Анан дагы болушу мүмкүн. Ошондо бир нече жолу турмуш курдуңуз? Мен бир эле жолу турмуш курдум, калгандары мен менен курду да. Азыр досуңуз Рахман Разыковду айтып атып, өзүңүздө деле бар турбайбы? Анда да Рахманда мындай официально 3 аял менен жашады. Никелешип. Сиз ошол бойдон Оштон кетпедиңиз, Ош шаарында эле болдуңуз. Ош шаарында эле болдум, бирок бир 4 жылча кыргыз фильмде иштедим. Ошон үчүн менин объявить эткениңде куудул киноактер десең туура болмок да. 20 чакты фильмге тартылдым. Кыргыз фильмдерине. Башкы ролдо да ойнодум. Мындай экинчи пландагы ролдо да ойнодум. Бирок элдерден эсилде көп алат экен. Биз кичинекей кезибизде телевизорду тамызсак эле дайыма ушул кудулдардын концерттери көп болчу. Ошол убактан баштап эми сизди көрчүбүз да. Биз дал экрандан көрүп жүрчүбүз. Азыр мындай жанашып отурабыз, маек куруп атабыз. Анан ушулардын жашоосу кандай болот экен деп мындай таң калчумун да. Анан ошол артист болуп жашаш оор бекен же жеңил бекен? Артист болуп жашоонун өзү оор жактары да бар, жеңил жактары да бар. Жакшы жактары да бар, өтө жаман жактары да бар да. Айтып өтсөңүз. Мисалы, адамдар мынтип коет го. Анаңды уран артист экен депчи. Бул деген жаман. Артист деген бул итальянча африст деген сөз экен да. Итальян ошондой мааниде кабыл алышат экен да. А бизде артист деген бул чыгармачыл адам деп эсептелет. А немеде итальянча бул африст деген сөз экен да. Мен муну көбү билбейтмин. Мен айтып кое берейин. Анан ошон үчүн көбүнчө артисттерге анча мындай ишенбейчүлүк менен мамиле кылышат да. Мен 3-4 жолду парламентке депутат болоюн деп койдум. Себеби мага көбү ишенген жок да, бул артист экен. Бул да эмне кылат эле депчи. Бизде мамлекетти өнүктүрүш жөнүндө, мамлекетти туура жолго салыш жөнүндө Рахманда, Жаныбекте, менде, күмөндөрдө мындай Келдибек Ниязовдо терең ойлор бар эле да. Абдулда Иманкуловдо да. Кантип оңдосо болот мамлекетти? Биз билебиз. Кандай кылып оңдоштун жолдорун. Бирок бизге ишенбейт да элчи. Артист деп көрөсүз. Мисалы, Украина ишенди, Зеленскийге берди бийликтичи. Зеленский болбосо эмдигиче Украина жеңилет эле Россияданчы. Зеленский бар экендиги үчүн Россияга туруштук берип, Россиянын шашчысын алып атат да. Сиз негизи артист болуп жүрүп, андан кийин өзүңүз жеке ишкерлик менен алектендиңизби? Өмүрүңүздө эмнелерди жасап көрдүңүз андан башка? Мен гезит чыгардым. Гезит. Ош Таймс деген гезит чыгардым. Гезиттин артынан дагы мен бир күнөө ишпи же болбосо же туура ишпи календар чыгардым да. Мына Орозонун календары азыр сатып атышат го. Ошолордун бардыгы ошо мен биринчи жасап чыгарган. Сиздин идеяңыз. Мен идеям, мен биринчи жасап чыгаргандан кийин биринчи жылы муну мындай ийгиликтүү сатып алдык 1 сомдон. 1000 дананы. Кийинки жылы уже 1 сом 50 тиынга чыгарып саттык.
Анан ел көрдү да, булар пайда тапса болот экен деди дагы. Анан ар кимдер чыгара баштады. Биздикин эле уурдап чыгара баштады, көчүрүп алдылачы. Биздин каталарыбыз бар эле, ошо каталарыбызды катасы боюнча көчүрүп алышты. Анан ошондой болду. Аны эми азыр көрүп күлүп коем да, ошо мынаны мен ошо экөөбүз ойлоп таап жазып чыкканбыз да. Ал неден чыккан? Ал дагы жалкоолуктан чыгат да. Ар кандай ишчи, ар кандай прогресс жалкоолуктан болот. Атам таң камалып ойготот эле да, чык жешке. Карачы жер жарып атабы, жарбай атабы. Не болду десем, эми оозду бекитиш керек да дейт. А кантип билем десем, ал таш алдагы ыргыт. Жерге түшкөнү көрүнбөсө, демек неме экен? Ооз жапкан болот. Оозду бекитсе боло берет. Же болсо оозду ачса болот. Жерден таш алып туруп ыргытканыңда таш түшкөн жери көрүнбөсө, кайерге түшкөнү. Демек кеч кирген болот экен. Ошондо ооз ачса болот экен да. Анан тескерисинче эртең менен таш ыргытсаң, жерге түшкөнүн көрсөң, уже өтүп кеткен болот да. Ой, уже өтүп кетти. Ооз бекитип алыш керек десе, же бекитиш керек, же болбосо токтотуш керек деп. Мен ушунан тажадым да. Анан тажап, анан баягы азан айткан убакта саатты белгилеп коем да. Күндө 1 мүнөттөн разница болуп турат экен да. Азан айтканда. Анан ошондон жазып отурдум дагы. Анан обратно жаздым. Кайсы маалда ачат. Аны дагы азанда жазып туруп, анан жасап туруп топтодум дагы. Орозонун календары деп туруп чыгардым да. Кийинки жылчы. Элдер таң калып калды. Ушу Орозондо календар болобу деп. Ал убакта 94-жылда, 94-95-жылдар. Мында болот деп аны көрүп, анан энем айтты, мен барып мечиттен сурайын, муфтияттан сурайын, уруксат бекен деп. Анан алып барып сурап, немесе мечиттеги молда дагы, ооз ачарда мынандай деген сөздөр, немелер, дуалар окулат. Деп ал ошол дуаларды кыргызча жазып бериптир. Биздин кириллица менен. Анан ооз ачканда, ооз бекиткенде дагы эки башка дуа болот экен. Ошол дедилер, анысын кошуп жазып чыгара баштадыңыз. Неме кылып, анан неменин Меккенин сүрөтүн тартып, анан чыгардык да. Бул уже жылдан жылга немебиз ашып атат. Профессионалдуу болуп атасыздар. Тажрыйбабыз ашып атат да. Ошентип анан кийин 2 сомго чыгардык, 3 сом, ошентип. Ушул бизнесте кылып көрдүңүз. Азыркы учурда эмне менен алектенип атасыз? Азыр ошо мындай концерттер коебуз. Негизинен Жалал Абадтын курортуна, мында Мамакеев деген санаторий бар. Ошого анан берде дагы неме бар. Баршын деген азыр ХБК жакта профилактория бар. Ошол жерге коебуз. Бишкекке барып калсак, Ысык Ата курортуна коюп калабыз. Анан көлгө быйыл 2025-жылы бош тери менен Чолпон Атага барып 40 жакты пансионат бар экен. Ошолорго барып концерт бердик. Абдикерим Ахметов деген эмгек сиңирген артист бар. Обончу аткаруучу. Ошо менен чогуу барып ошол жерде концерт бердик. Мамрасул Мавлянов деген. Жанагы жолуксак кандай жакшы деп берди. Ошол бала болуп, 3-4 болуп коюп, жакшы иштеп келдик. Сезондо ошондой иштерде кыласыздар. Андан башка? Андан башка азыр соодачылык менен да алектенет деп болуп калдым. Соода саттыкты эле кыла берем. Себеби мен өзүм айылда алма багым бар да. Ошонун алмасын өргөн алып келип туруп сатам. Эштин алдына эле стол коюп алып туруп эле сатам, таразагын коюп. Ал эми 1 айлык нерсе да, 1 айда түгөнөт. Тааныш жолдо таанып калышкандар болобу? Ооба. Кел, берке мен Жамбыл акеңмин, алсаң мен өзүм собственный мындай свой огород, половина сахар, половина мед дейм да. Анан элдер ала баштайт. Мен илгери Ташкентке барып соода кылгам да. Атам раматылык кетип эле жок да. Алма 1 тонна алма алып кетип эле жок. Анан студентмин, 3-курста окуйм. Анан апам айтты, балам атаң жоголуп кетти деди. Кабар жок. Же чалбайт, же бирөөдөн кабар айттырбайт, же кат жок дегендей, же телеграмма жок. Жок дайынсыз. Ташкенттен барып таап кел деди. Анан
Жума күнү жөнөдүм дагы барып, учуп барып, Ташкенттен түшүп, немеге Алай деген базар бар экен. Бул Борбордук базары. Ташкенттин Борбордук базарынын аты Алай базары. Анан Койлук деген базар бар экен. Кыскасы, Ташкентте 4 кыргыздын базары бар. 9 базар казактын базары, 4 базар өзбектин базары. Койлук деген базардан таптым атамы. Ошол жерде айылдаштарыбызды таптым. Ошо баргандарды. Мен атамга атаң тетерде бир корейский кишинин үйүндө жатат деди. Эмне болуп десем, эми фронтовик баку ок тийген жерлери ооруп атат экен, ошон үчүн жатты деди. Ок тийген? Анан барсам, ошо неме корейс киши экен, алда фронтовик экен, өкө винону коюп алып ичип жатышат. Анан түшүндүм дедим да, бүт алмалардын баарын ташып жүрүп, бар базарга барып сатып өзүм. 3 күндө сатып өттүм дагы. Бир дана алманы. Кайта учуп келе бердим, неме? Кайта автобус менен келе бердик, атам экөөбүзчү. Учуп барып, кайтып автобус менен келдик. Жакшы болду. Ошонтон соодачылыкты үйрөнгөн турбайсызбы? Соодачылыкты үйрөндүм ошентип. Буга эми соодачылыкка үйрөнсө болот да. Агам деп калдыңыз, эним деп калдыңыз. Өзү канча бир туугансыз? Биз 7 бир тууган элек. 7 эркек. 7-өсү тең. Кыз бала турган эмес экен. Эркек балдардан да турбай калып, ошум кыскасы 7-өбүз. Азыр 2 иним бар. 3-өбүз калдык. Бир иним, анан 3 агам кайтыш болду. Бирок алардын балдары бар да. Балдары, неберелери менин барды сейлешат. Абабыз деп эң улуусу мен экем. Ошо Камчиевден ичинен ошо 72-ге чыкканы мен экемин да. Калгандары 65 жашында өттү, бирөөсү 57, бирөөсү 48 жашында, ушундай да. Деги эле канча неберелүү болдуңуз? 10 небере бар. Кудайга шүгүр дагы болот деп ойлойм. Ооба. Азыр ошондо пенсиядагы эле? Пенсиядагы. Үйдөгү эле? Үйдө ошо бакшакты карайбыз. Койду бакча элем, анан кой быйыл тоок койлорду жок кылдым. Бактан жеп эткен. Же бак кылыш керек экен, же мал багыш керек экен, же тоок кылыш керек экен. Тоок вообще огород калтырбайт экен да. Как бомбардир экен да, ушундай эле жеп турат экен баардыгын. Ошон тоок кылбадык. Сиз ошентип көчөдө сатып отурсаңыз, алма сатсаңыз, өрүк сатсаңыз, Жамбыл ушинтип калыптыр да дегендер да болдубу? Мондай Жамбыл кантип эле ушундай тиричилик кылып калды экен депчи? Таңыркагандар да болдубу? Мунун уяты жок да. Муну эч кандай неме уят катары ойлобош керек. Жок, сиз эми тааныктуу инсансыз, элдин баары тааныйт, анан монтип ушундай болуп калыптыр да деп таңыркагандар болдубу? Таңыркагандар болушу мүмкүн. Бирок мага айтпайт да. Өздөрү келип, мына алмадан алсаңар, мен өзүмдүн собственный огородум. Анан анча-мынчаларына жөн эле бекер берем, мына жеп кой, мына ооз жеп кой деп. Анан бул деген жакшы да. Азыркы учурда сахналаш досторуңуз Абдулла менен, күмөндөр менен мамилеңиз кандай? Күмөндөр менен жакшы мамиледе. Экөөбүз жакында эмеде чогуу концерт да бердик. Эми Абдулла менен деле жакшы болчу. Азыр ал менен иштешпейт, ал себеби Жалал Абадта драм театрда иштейт. Борончу тынарлар менен да иштешсем болот. Жакшы мамиледебиз. Тиги ырчылардан Гүлжигит Сатыбеков, Бактияр Токторовдор менен жакшы мамиледебин. Ошолор менен да иштешсем болот да. Алар дайым эле даяр мен негизинен оштон алыс кетпей, Ош фильм киностудиясын ачайлы деп ар бир келген акыркы 10 жылдагы мэрлердин бардыгына кат жазып бердим да. Эмне жооп? Мелис Мырзакбатовго кирбепмин да. Андан бери жагындагы Кадырбаев дегенге, берки ким дагы
Акыркы мэр эмне деди? Бирөөгө таап берип коет экен, алар азырынча каражат жок деп коет экен. Ошондой кат берет. Отписка да. Мен айттым буларды бирде келсең эле акча жок дейт. Анан кийин кеткенден кийин аларды чукуласа, кустурса, миллиондоп кусат го. Таң калыштуу нерсе да бул. Бизде кадр саясатына мындай орчундуу мамиле кылбай атышат да, терең мамиле кылыш керек. Кадрды тандай билиш керек да. Кадрды демократиялык жол менен тандаш керек. Ал кандай болот? Ал 3-4 кадр келет. Мен шаардын мэри болоюн деп. Же болбосо 3-4 адам коет. Келет. Үчүн депутаттарды көп эле кадрлар тандайт, аларды мындай дебаттарда, бакыт жолугушкан жерлерде тандайт да. Ошондо тандаш керек. Премьер министрди дагы, министрлерди дагы тандаш керек да. Жөн эле сен болосуң министр деп алып келип, анын документтерин көрүп, жакшы жарайт экен деп. Ал туура эмес го. Убакыт деген убакыт, ар бир нерсенин убакыты сааты бар эмеспи? Бизге бөлүнгөн убакыт дагы мына ушуну менен соңуна чыгып баратат экен. Биздин жалпы калың эл журтубузга сиздин кайрылууңуз. Урматтуу мекендештер, урматтуу Ош шаарынын тургундары, тутуп аткан орозоңуздар кабыл болсун. Бул ден соолук үчүн да пайда, адамдын психологиялык өнүгүшүнө да пайда, себеби чыдамкайлыкты тарбиялайт орозо. Ошондуктан жакшылыктан үмүт үзбөйлү. Жакшы кадрлар келет баары бир. Жакшы президент келет. Жакшы премьер-министр, жакшы депутаттар болот деп келечекке ишенели, кыргыз мамлекети өнүксүн, өссүн дейли, дагы кыргыз мамлекети дагы 1000 жыл жашай тургандай шарт түзөйлү. Ошого биздин урпактар, биздин балдар, неберелер ошол үчүн күрөшсүн. Ошон үчүн бүгүнкү сөзүбүз даана так болсун. Ошондо мындай деген сөз айтылган турбайбы деп болсун. Бардыңыздарга ийгилик каалайм, ден соолук, узак өмүр каалайм. Жакында окумуштуулар бир таблетка ойлоп таптыр. Ал таблеткада 10-15 жылдын ичинде чыгып калышы мүмкүн экен. Жеген адам 80 жаштагы адам жесе, жашы 20 жаштагы адамдардай неме күч кубатка ээ болот экен. Энергиясы ошондой кайдап жашара түшөт экен. Демек ошондой күндөргө бардыгыбыз эсен аман жетели. Дагы 15 жыл чыдап жашап бериңиздер. Ошондо бардыгыңыздар жашарасыздар. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Айткандарыңызга чоң рахмат. Атайын убакыт бөлүп биздин студияга келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Анан дээрлик биздин ушул Ош ТВ подкаст берүүбүздүн өзүбүздүн демөөрчүбүз бар. Бул Бар Бол атам мекендик өндүрүштүк компаниядан дал ушундай 1000 сомдук сертификат ыйгарам сизге. Бар Болдун фабрикалык дүкөндөрүнө барып, таттуу шириндиктерден өзүңүз каалаган тандап, үй бүлөңүз менен биргеликте даам сызып коесуз деп ишенебиз. Орозонун күндө? Ооба. Орозого байланыштуу бул? Негизи эле биздин программанын демөөрчүсү ар бир келген коноком дал ушундай белектерди ыйгарабыз, өздөрү барып каалаган таттууну тандап алып жешет. Сизге дагы дал ушундай сертификат ыйгардым. Рахмат Гүлиза. Рахмат чоң. Деги эле жалпы телегөрүүчүлөргө дал ушул Бар Бол компаниясын сунуштайбыз. Ата мекендик өндүрүштүк компания, баарыбыз биргеликте колдойлу, дайыма адал, дайыма жаңы, жакшы маанай тартуулайт. Сизге болсо дагы да болсо ден соолук каалайбыз. Алдыда чыгармачылык ийгиликтер. Биз болсо мына ушуну менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Демек урматтуу телегөрүүчүлөр, кийинки берүүлөрдө дагы амандыкта жүз көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.